Турак жайлуу болууну көксөп жүргөндөрдүн катарында Сайкал Багышбекова да бар. Эми анын кыялы орундалганы калды. Анткени Кочкордо дагы ипотекалык үй курула баштады. Учурдан пайдаланып Сайкал айым жаңы курула турчу көп кабаттуу үйдүн планы менен таанышып, 2 бөлмөлүү батирдин долбоорун жактырды. Буга чейин электрондук кезекке туруп койгондуктан эми жаңы конуштуу болом деп сүйүнүп турат. Кесиби мугалим болгондуктан ипотекалык шартта үй алууга мүмкүнчүлүгү да жетет. Бизге окшогон баягы үй ала турам деген жаштарга, жаш семьялар үчүн, көп балалуу семьялар үчүн эң жакшы жаңылык деп биз сүйүнүп атабыз бул жерден. Анан баштапкы төлөмү жок экен, эң негизгиси ошол жагы бизди аябай кубандырып турат. 2 гектар жер аянтына курула турчу Кочкордогу ипотекалык үй 5 кабаттуу болуп, 8 блоктон турат. Жалпы 200 батирлүү болот. Жаңы курулуштун мезгил кутусу салынып, аземге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жана жергиликтүүлөр катышты. Төрага Акылбек Жапаров калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу максатында аткарылып жаткан бул иштер мамлекет башчысынын түз колдоосу менен ишке ашып жатканын айтып, эми Кочкор эли шарттары жеңил жана ыңгайлуу болгон ипотекалык үйлөргө жетерин билдирди. Элге берген сөзүнүн эң чоң бир убадаларынын бири биздин жарандарыбызга үйлөрдү ушу Кыргызстанда куруп берүү эле, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин. 90% чет мамлекетте жүргөндүн баары эпте үй алып алсак кайра эле келет элек. Анан жумуш болсо деп аткан экен. 5000 квартираны ипотечный компания Кыргызстан боюнча берген табыз. Бу жерден 8 блоктон турган үйгө 1 бөлмөлүү квартиралардан 40 болот экен, 2 бөлмөлүүдөн 80 батир, 2 бөлмөлүү студия тибиндеги 40 батир, 3 бөлмөлүү кырдагы 40 батир болот экен да. Ипотекалык үйдүн курулушу жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Батирлүү болууну каалагандар үчүн шарттар жөнөкөйлөтүлгөн. Кезекке туруу онлайн жүрүп, батирге ээ болгондор үчүн төлөө мөөнөтү 25 жылга чейин каралган. Бул эми тартипте көрсөтүлгөндөй эң биринчи кезекте мугалимдер, аз камсыз болгон үйлөр, андан сырткары врач, медайымдар алганга болот. Арыздар келип, булар эми ГИК компаниясына келип түшөт, өзүнүн белгиленген тартиптери бар. Ошонун негизинде бизге да кайрылып атат, ГИК тарабына да кайрылган жарандарыбыз бар бүгүнкү күндө. Үйлөрдүн сапатына эң ириде өзгөчө маани берилет. Бардык курулуш этабы дыкат көзөмөлдөө болуп, батирлер ачкычына чейин даяр болуп тапшырылат. Ал арада Нарын шаарында да ипотекалык үйдүн курулушу жүрүп жатат. Анда 9 кабаттан турган 216 батирлүү турак үй тургузулууда.